кичинекей жериме аламачым канча жылдан бери. Сиз бул жактан айыл өкмөттөн жумуштан кеткенден кийин анан бул ыз жол болуп да туурабы? Анан анын китеби, кызыл китеби ордуна турат да биздики эле жокко чыгып кетеби. Ошчо жер болсо эле, ошчо мусор болсо деле эптеп тазалап алабыз дегенден ошентип өзүлөрүнүн макулдугу менен берилген да. Аябай артынан түшүп арыстанганга мен өзүм бут оорулуумун. Акча тыйыным жок, пенсия менен окат кылам, жаңгыз турам, үйүм жок. Биз өткөн аптада Кочкор районуна барып кайттык. Бизге маселем бар эле деп кайрылган адамдардын 80% жер маселеси боюнча кайрылат десек болот. Эки миң 15-2018 жылдар аралыгында Кочкор айыл өкмөтү 10 үй бүлөгө топ база деп аталган райондун чыгыш тарабында жайгашкан жерден турак жай салууга жер бөлүп берет. Жер алгандар социалдык жактан муктаж үлөлөр болгон. Айыл өкмөттүн чечиминин негизинде кадастр мамлекеттик мекемеси аларга кызыл китеп берет. Бирок көп өтпөй жер алган 10 бүлөнүн 6сынын жери боюнча маселе жаралып, 2018 жылы Кочкор айыл өкмөтүнүн үстүнөн арыз түшөт. Райондук прокуратура текшерүү иштерин баштайт. Жыйынтыгында прокуратура Кочкор айыл өкмөтүнүн жер берүүдөгү кезек бузуу маселеси жаралды деп сотко кайрылат. Сот прокуратуранын доо арызын канааттандырып, берилген кызыл китептерди жокко чыгарат. Кичинекей жериме аламачым канча жылдан бери. Кайрылган жерим, кайрылган Кызыл китепти берип кайра өртөп сал деппи? Ооба, кызыл китептен мürгүлден эл бар го. Ошо өртөп сал деген эменчи. Мürгүлден бар дейм биде. Акимде иштейт, юрист. Тияка чуркат, бияка чуркат. Канча деген айыл өкмөттөр айылмашта, канча акимге кирдим мен, 10-чу акимге кирдим. Канча айыл өкмөт алмашта эчтеке кылбайт да менчи такырчы. Ар бир кыргыз жараны бир жолу жер алууга укуктуу деген мыйзам бар. Ошонун негизинде мен деген 2006-жылы арыз жазып 735 арыздын негизинде жана 145 номерин очереттин негизинде мыйзамды түрүндө арыз жазып кезекке туруп алгам. 2018-жылы прокуратура чакырып сиздики мыйзамсыз очереттиң жок экен айыл өкмөттө депген себептен мен барып айыл өкмөттөн териштирип баардыгын сураштырсам мыйзамдуу түрүндө эле бергенин аныктап беришти. Бирок ошону кайра эле мен эме кылып келсем эле прокуратура сотко берип тиги болуп кыскасы ошентип мени топто ойнотуп ары бери эме кылышты. Кайда Десеңиз, бул жердин түпкүлүгү бул жер каяка карачу эле? Эң башы бардык бул жердин баары тең айыл өкмөткө карачу, Кочкор айыл өкмөттө. Тетиги павильон турган Бараканов Азаматтыкы дагы баары топ база болчу мурун. Ал да бир аренда калып эле эчтеке иштетпей туруп эле мындай менчикке чыгарып алды ал делечи. Анан анын китеби, кызыл китеби ордуна турат да биздики эле жокко чыгып кетеби. Анын кызыл китеби барбы? Анын кызыл китеби бар. Учурунда эмете. Быйыл да 2024-жылы азыркы эле Камчыбек Кыдышаевден, Садыр Жапаровдон, өкмөттөн, азыр бийликтен коркуп эле жантылашып тоза калды да павильонду коя калды. А биз болсо канча айыл өкмөттүн мыйзамдуу түрүндө эле алганбыз да бул жердичи. Анан каякта азыр? Эмне болуп иштейт? Өзү мындай ишкер го дейм мындай мурун. Бул жерде деле мындай Документ качан чыгарып алды эле? Бирок аныкы мыйзамдуу. Эми аны биз айткан жок. биздики мыйзамсыз, аныкы мыйзамдуу деп койду да. Бирок бир эле жер десиңер. Бир эле жер, бул жер бир эле жер. Мурун көмүр төгүлүп топ база болчу. Тетиги жер, павильон турган жер. Гүлнур Каниетова жер алгандардын бирөөсү, жалгыз бой Батирде жашайт. Ден соолугуна байланыштуу Нарын облусунун райондор аралык сотунун чечимине жогорку инстанцияга арызы менен кайрыла алган эмес. Эми ошол жер туура эмес деп алып койгон. Анан кайра эметип арызданып бир эметкенбиз, анан аябай артынан түшүп арызданганга мен өзүм бут оорулуумун. Акча тыйыным жок, пенсия менен окат кылам, жаңгыз турам, үйүм жок. Анан бир туугандарым ошо жер алсаңыз үй салып берели деген. Ошон үчүн алгам. Анан туура эмес ошо деп ошентип алып коюшту. Анан мен таң калам да. Сизге ошол кызыл китебин чейин берген да туурабы? Ооба. Азыр мен деле 30 жыл иштеп туруп пенсияга чыккам. Мен деле билем. Военкоматта иштеп туруп пенсияга чыккам мен. Бир туугандарым үй салып берели же жер алыңыз дегенден эметкем. Алгам.
Андан кийин алып койгондо эле таң калдым. Китебинен бери туура деп бергенден кийин өкмөт бүт баарын карап туруп берет да. Айыл жергесинде карапайым адамдар мамлекеттик кызматкерлерди пириндей тутат. Дегеним, жер берип, ага кызыл китеп берип сүйүндүрүп, бирок сүйүнүп жетише электе кайра мунуңар жараксыз деп тартып алып коюу канчалык оор тиет. Мирлан Исраилов 2015-жылда башта айткандай райондун чыгыш тарабынан 10 бүлөгө турак жай салууга жер берген айыл өкмөт. Биз ага жолугуп 10 жыл мурдагы иш боюнча суроо салып көрдүк. Мирлан мырза, бул жактан жанагы топ база деп коет экенбиз, Кочкордун ылдый жагынанчы. Ошол жактан сиз Кочкор ошо айыл өкмөтү болуп турган кезде участоктор кесип берген экенсиздер да. Ошону бирок сот мыйзамсыз берилген деп жокко чыгартылган экен. Ошол боюнча сиз өзүңүз эмне дей аласыз? негизи ал убакта ошол убакта туура эле кезилген. Себеп дегенде ал жерде инвестиция талап кыла турган жер болчу. Мисалы карьер болчу, топурак алган карьер болчу, мурунку асфальт заводунун орду болчу. Барып эле там салып алганга даяр эмес. Даяр эмес. Анан ал жерде канча жылдан бери мусорный полигон болуп калган жер болчу да. Райондун полигону ошол жерге төгүлүп аткан да. Анан ошол жерде булар тазалап ушу инвестиция талап кылган жер болчу. Анан ошонун негизинде булар алабыз дегенден, ошол жерде жер болсо эле, ошол жерде мусор болсо деле эптеп тазалап алабыз дегенден, ошон үчүн өзүлөрүнүн макулдугу менен берилген да. Бул жактын жанагы прокуратура бул жактын кезек бузулган дегенде негиз келтирип атпайбы? Эми кезек бузулганда негизи мыйзам боюнча томолой жетимдерге кезектүүлүгү жок, бергенге мүмкүнчүлүк бар. Ошондо бул жактагы томолой жетимдер да бар да ажендечи. Анан социалдык жактан муктаж. Ал томолой жетим. Социалдык муктаж жактан анан жалгыз боо эне бар, 5 баласы мененчи. Анан ушундайларга берилген, эми анан ошолор ошол жерде эптеп салып алалы деп, мусор болсо да тазалап салып алабыз деген жер болгон да. Ал жерде көчө да жок да. Көчө да жок. Ооба. Ал жерде эч кандай мындай шарт жок. Суунун жеги деле турбайбы? Суунун жеги, сайдын жеги шарт жок, мүмкүнчүлүк жок жер болгон да. Бирок сиз бул жактан айыл өкмөттөн жумуштан кеткенден кийин анан бул ыз жол болуп атат, туурабы? Мен ошо мен кеттим, мен 18 февралда кеттим, анан булар ошондой соттошуп атат да мен кеткенде. Бул сизди эмнеге анда жоопкерчиликке тарткан жок ошол кезде прокурор? Эми биз ажына мыйзамсыздык билбейм, мөөнөт өтүп кеткен. Мисалы мыйзамсыз болбой атат деп бир берип атат. Жараксыз кылып салып. Мөөнөт өтүп кетти да. Мөөнөт өтүп кеткен ажында. Сиз кайсы жылы берип атасыз? Кандай? Кайсы жылы чечим чыгарып атасыз? 15-жыл. Сот 2018 болот. 18. 3 жыл. Мөөнөт өтүп кетип тура. Түшүнүктүү. Нарын облусунун райондор аралык сотунун чечимине нааразы болуп, жогоруда 6 үй бүлөнүн бирөөсү дагы жогорку инстанцияга кайрылган эмес. Себеби башта айткандай, социалдык жактан муктаж бүлөлөр шарты болгон дагы эмес. Андыктан Нарын облусунун райондор аралык сотунун чечими күчүндө калган. 6 үй бүлөдө болгону жаңы бийлик келгени мурда күчкө салып же мыйзамсыз аткарылган иштер кайра каралып жатат. Балким жогору жактан жардам болуп калар, маселебиз чечилип калар деген үмүт гана калды. Башка жол жок.